Ош шаардык кеңешинин эл өкүлдөрү жаңы мандат алгандан бери экинчи кезексиз сессияга чогулду. Шаардын мэрин шайлоо жана туруктуу депутаттык комиссияны түзүү талкууга алынды. Кезексиз сессияга 45 депутат, муниципалдык ишканалардын жетекчилери, аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы катышты. Алгат шаар башчылыгына жалгыз талапкер катары министрлер кабинетинин төрагасынан жана шаардык кеңештин көпчүлүк коалициясынан сунушталган Алмаз Мамбетов тааныштырылды. Мэрликке талапкер Мамбетов 20 күн убактылуу шаарды башкарганын айтып, каладагы негизги көйгөйлөрдү чечүүгө жана жергиликтүү бюджетти көтөрүүгө багытталган программасы менен тааныштырды. Талапкер жөнүндө маалымат берүүчү Мамбет Алмаз Шембекович 15 март 2076 ишке шаарында турган. Улуттук ыргыз Жаңа Зеландия Республикасынын билими жогору окуу жайы Кыргызстан университетин бүткөн. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен макулдашылып, шаардагы маданий тарыхый имараттарды коруп аймагынын өзүнүн чек арасы менен белгилеп, деталдык пландоо долбооруна киргизүү боюнча иш алып барылыш керек. Чоң жана кичи базарларды иретке келтирүү, борбордук базардын шаардын сыртына чыгаруу жана учурдагы жайгашкан базардын ордун эски тарыхый кол өнүктөрдүн базарын айландырып, туристтерди тартуу менен жагымдуу чөйрөк түзүү иштери колго алынат. Шаардын ичиндеги анклав аймактары маселеси чечүү боюнча иштер алып барылат. Мектеп жана балабакчаларды куруу, турмуштары башталып бирок акча каражаты убагында бөлүндү. Улуттар биримдиги элдик партиясынын депутаты Абдыжапар Акулов Мамбетовдун буга чейинки мамлекеттик кызматтардагы ишмердүүлүгү боюнча түшүндүрмө берүүнү сурады. Каланын жашыл экологиялык аймагын кеңейтүү, орчундуу көйгөйлөрдү ыкчам чечүү үчүн саясий иркана керектигин талапкерге сунуштады. Партиянын өкүлдөрү алдыдагы шайлоону калыс өткөрүү, адилеттүү саясат жүргүзүүнү суранды. Кейбір масалық мағлұмат қаражаттарында жеке пікірді айтып болсам, ел тепіп келе жатты. Ошан өлі шыштырман тоқой болып, мұсыр болып жата берсін деді. Антпеш керек. Мына бұл жақта ақпаранын таза жақшынан қайтып сүреді тұра. Табиғи экосистема деген бар да, кейбір оқымшылармен қалемді барып қалғатады. Швейцария, Европа, мысалы, ошол жерде сулары біз сонымен аз заман болып. Сөз түрде заман болып үшін табиғи экосистеманы талқылаш керек бей деген денесі. Kızıl kitapta olanlar ihtilaf alma деген bir düşünük var. Flora, mikroorganizmler, bizim profesör Bulut Karimov şu Akburanın unikaldı ayda florası boyunca dünyada birinde en önemli doktor olmadı. Biz bugün elde bayağı çoğun latok abrazını, kanal abrazını bile Akburan'ın mikroskoptan emeğe çekti 500 lira. O şonluktan bir hadislerinin benimce şu proyekt boyunca daha da geniş ruhsa Алмаз Шембеков, siz ошо көрөңүзчү, жакшы болбу. Себеби дегенде Акбуланы бул биз тарыхый бир эстелик катары Сулайман Тоо менен Акбулбуз Оштун символу. Ошон үчүн бир ландшафттык бир өзгөчөлүгүн эске алып калып, мен ушул долбоордун проектисин кайра карап көрсөт деген ойду айткым келет да. Жаңы мэрге мен дагы эле ошону айтам, адилеттүү мэр болсун. Анан мына азыркы программасы чындыгында 10 жылдан ичиндеги программа болуп түзүлүп калыптыр да. Бизге жакынкы 4 жыл ичинде аткара турган реалдуу маселелер козголуш керек да. Азыр мен чындыгында Акбуранын оңдолушуна каршы эмесмин, бирок ошол 250 миллионду бизде азыр бала бакчалар, мектептер, тыгын маселелери өтө актуалдуу маселе болуп келатат. Өзүңөр билесиңер, жатаканалардын ахвалын көрсөңөр адам ыйлай турган. Ал жерде бир ажатканалары сыртта, суулары жок, балдары ойногон аянтчалары жок. Ошол балдар биздин келечек. Келечек үчүн, балдар үчүн күрөшүбүз керек. Экологияны да сакташыбыз керек. Тарыхый Акбураны ошол боюнча кой туруп чеке убакытын оңдоп туруп эле мынчалык сарптабаса деген ойдомун да. Мэрди шайлоо купуялуулук менен өткөрүлүп, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев өнөктүктөн өтүшүн көзөмөлдөдү. Шайлоонун жыйынтыгында 43 эл өкүлүнүн добушу менен Алмаз Мамбетов шаардын мэри болуп 4 жылга расмий дайындалды. Шаар башчысынын жаңы укуктуу мыйзамдары, мамлекет алдындагы милдеттери тааныштырылып, иш бөлмөсүнө алып барышты. Жаңы мэр инфратүзүмдү жакшыртууга багытталган долбоорлор улантыла тургандыгын айтып, программасын толук аткарууга убада берди. 20 күндөн ашыгыраак болду, мен ойлойм азыр ишимди деле толук көрсөтө элекмин, мүмкүнчүлүгүмдү. Эми азыр мындан ары эми ошол толук ишке киришип, ушул Ош шаарынын көйгөйлөрүн эми иштеп, эми көтөрүп, эми ошолордун баарын аткарууга мен ошол убада берем.
Шаардын жаңы мэри Алмаз Манбетов август айында президенттин сунушу менен келген. 45 жаштагы Алмаз Манбетов бул кезге чейин мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы. 4 жыл Балыкты шаарынын мэри. Соңку жылы президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгынын жетекчиси болуп эмгектенген. Эл аралык мамилелер багыты боюнча бакалавр, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыты боюнча магистрлик билимге жеткен. Балыкчы шаарын жетектеген мезгилде өлкөдө алгачкы жолу коопсуз шаар долбоорун ишке киргизген. 43 депутат шайлап берген. Ошол урматтуу 2 депутат шайлап бербеген. Баарыңарга рахмат. Алмаз Манбетов шаар бюджетин 500 миллион сомго көтөрүү демилгесин ишке ашыра тургандыгын айтты. Айрым муниципалдык кызматтардын жетекчилеринин ишмердүүлүгүнө карап кадрдык өзгөрүүлөргө барышын билдирди. Коомчулукта көтөрүлгөн көйгөйлөр жоопсуз калбай тургандыгын айтып, шаардык кеңеш менен биргеликте иш алып барууга убада кылды. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдамат уулу, Ош ТВ. Чоң жұмыстарға қаршыңызға тілектес.